Поздравляйын деген көрө олуптун да. Жүрөгүм бат уруп баштады. Күтсөм дагы мага шок болду да. Она сразу начала всем родственникам рассказывать. Менин туугандарым апамдан биринчи элек билиптир да. Алтын сертификат алуу боюнча кандайдыр бир рецепт бар деп, сыры бар деп. Мисалы 10-11 класска чейин начар окуп келип, анан алтын сертификатка ээ болгон окуучуларыңыз барбы? Почти 100% шансом поступил бы в самые лучшие университеты Китая, Гонконга. Биздин өлкөбүздөгү окуучуларга бир аз мындай кеңеш айта кетсем. Ошо бир күн кечке көзүмөн жаш токтогон жок. Толкунданганым бул мындай жөн эле сөз менен айтып, бирөөгө айтып бере турган нерсе эмес. Атабыздын башы жакшы иштейт дейбизби? Супер ТВ телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору жалпы республикалык тестүүлөөдө эң көп упай алып алтын сертификатка ээ болгон Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин окуучулары келип отурат. Эске салсак, буга чейин билим берүү министрлиги жалпы республикалык тестүүлөөдө эң көп упай алып алтын сертификатка ээ болгон окуучулардын тизмесин жарыялаган. Алардын саны 56 болчу. Алардын 13-ү дал ошол Сапат эл аралык билим берүү мекеменин окуучулары. Саламатсыздарбы? Жалпы республикалык тестүүлөөнү ийгиликтүү тапшырып алышыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кимден уктуңуздар, кимге сүйүнчүлөдүңүздөр, мугалимдериңиздер сиздерден дагы ашып-ташып кубанып жатса керек, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Менин атым Ясин. Жайыл Батыр лицейин бүтүрүүчүсүмүн. Карбалта. Жалпы республикалык тесттен 227 упай алдым. Тест чыккан күнү мен телефон ойноп жүргөм да. Ата энем эшикте жүргөн, брачкамда. Пролка чыккан. Анан ойноп атам, карасам, сообщение келип атат. WhatsApp'танбы тын депчи. Поздравляйын деген көрө олуптун да. Жүрөгүм бат уруп баштады. Ойноп бүтөйүн деп туруп. Ойноп бүткөндөн кийин карасам, мугалим жазып атты орус тилинен. Поздравляем деп туруп. Сен золотой сертификат алдың деп, ё-моё дедим. Апама чалып атам. Апам сүйүнчү дегенде, апам не боюнча деди. Өттүңбү университетке? Жок дедим. Золотой сертификат алдым деди. Туугандарым чалды. Досторум мага поздравляем деп чалып башташты. Кубанды да бүт барам. Сюрприз. 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Меркинбекова Эльнура, Талас Мирим кыздар лицейинин бүтүрүүчүсүмүн. ЖРТдан 234 балл алдым. Өзүм Ясиндей дагы ата энемге айтканга чейин менин классташтарым билип калды. Алар мени куттуктап баштады. Анан карасам, группадан баары куттуктайбыз деп мени куттуктаган. Ушундай эле билип калдым да, мен алтын сертификатты алдым деп. Андан кийин сөзсүз биринчи ата энеме айттым, алар ата энем туугандарыма айтты. Туңуз беле, бул күтүлгөн эле нерсе беле? Мен алтын сертификат аламын деп күткөнмүн. Бирок аны ушуну күтсөм дагы мага шок болду да. Меня зовут Асылбеков Карим. Я ученик Бишкекского лицея Чингиза Айтматова. Я получил на ОРТ 227 баллов. Мне очень сильно запомнилось то, что когда я маме сказал, сколько я баллов получил, она не то чтобы начала сразу меня поздравлять, она сразу начала всем родственникам рассказывать. Очень смешно было, на самом деле. Очень приятно было. Такие эмоции получил. Менин атым Темиркуловбек, Жусуп Баласаңдын атындагы Токмок лицейинин бүтүрүүчүсүмүн. Результаттарды биринчи көргөндөн кийин өзүм, конечно, шок болдум. Сразу WhatsApp'ка ссылканы жөнөттүм классташтарыма. Андан кийин баары куттуктап баштады. Менин атым Сыймык, мен ОРТда 226 балл алдым. Мен жекшембиге чейин жайлоодо болгом, анан кийин ОРТ результаттарын кеч эле билгем да. Мага апам чалган, молодец, сен ОРТдан золотой сертификат алдың деп. Бирок менин туугандарым апамдан биринчи элек билиптир да. Ошондон кийин мен жолдо аябай кубанып аткам.
Анан кийин үйдө туугандарым анан жана ата энелерим мени куттукташкан. Сизге суроо болсун. Жалпы республикалык тестирлөөдөн көп упай алуу үчүн Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин атайын рецепти барбы? Дегенибиз алтын сертификатка ээ болуунун сыры эмнеде? Жалпы Сапат билим берүү мекемелеринде алтын сертификат алуу боюнча кандайдыр бир рецепт бар деп, сыры бар деп айтуу деле мүмкүн эмес. Эл катары эле бизде да даярдыктар болот. Бирок жалпы мамлекеттик мектептерден, башка жеке менчик мектептерден айырмасын айта кетсем, бизде ар бир лицейде, 15 лицейибиз бар азыркы учурда, ар бир лицейде өзүнчө ОРТ, ЖРТ, жалпы республикалык тестирлөөнүн жоопкерчиликти алган бир мугалим болот. Ал мугалим ошол ОРТ боюнча балдардын даярдыктарын, балдардын буга чейинки жазган сынамык тесттерин жалпы контролдоп, аларды көзөмөлдөйт. Ошол бир өзгөчөлүк деп эсептейм. Жана башка мектептерде барбы жокпу билбейм. Биздин Сапат мекемелеринде ар бир лицейде өздөрүнүн регламентине жараша жумасына 2 саат математика, жана 2 саат орус тил, жана 2 саат кыргыз тил үзгүлтүксүз туруктуу деңгээлде бул сабактар жумасына өтүлөт. Ага атайын жалданган мугалимдер бар. Жана ОРТ координатор тарабынан балдар көзөмөлдөнөт. Балдар сабакка катышып атабы, катышпай атабы, даярданып атабы, даярданбай атабы, китептери барбы, жокпу, бардыгы ар бир бала өзүнчө көзөмөлдөнөт. Атайын караган мугалим бар деп калбадыңызбы? Ал ошол эле лицейдин ичиндеги мугалимби же тыштан алып келесиздерби? Биз колдон келишинче өзүбүздүн лицейдеги орус тилчи, кыргыз тилчи жана математика мугалимдерин өзүбүз аларды курстарга катыштырып даярдайбыз. Өздөрү да аракет кылат. Бирок кээ бир учурлар бар, шарттар туура келбей калса сырттан алып келебиз. Бирок негизги түрдө 15 лицейибиздин 70-80% өзүнүн мугалимдери өзү өтөт. Мисалы бизде өз математикадан мен өзүм эле сабак берем дегендей. Мага кызык болуп атат да, иш тажрыйбаңызда мисалы 10-11 класска чейин начар окуп келип, анан алтын сертификатка ээ болгон окуучуларыңыз барбы, же тескерисинче жалаң бешке окуп келип, анан жакшы упай албай калгандар? Албетте бар. Бул көбүнчө ошол күнкү баланын маанайына жана ошол күнкү мындай ситуацияларга жараша болуп калат. Мисалы бала аябай жакшы окуп, биз күткөн бала алтын сертификат алат деп күткөн бала албай калган учурлар болгон. Ага эң чоң бир факторлор эртең менен балким кечинде жакшы уктабайт, эртең менен балким маанайы жок болот, балким тамак жакшы жебей калат, же эң бир чоң себептерден аябай толкунданат. Ошол себептен албай калган окуучулар бар. Жана биз күтпөгөн жерден чыга келип алып калган сюрприз болгон балдар дагы жок эмес, бар. Алнын себебин дагы мен кандай ойлойм, бул ОРТ бир гана мектептеги өтүлгөн сабактарга же мектептеги аракет кылуусуна гана тиешелүү эмес деп ойлойм. Бул ар тараптуу түзүлгөн суроолор бар ичинде. Ой жүгүртүүсүнө, кругозоруна, баланын дүйнө таануусуна болгон көз караштарынан келип чыккан суроолор болгондуктан аябай жакшы окубаган бала деле алуусу мүмкүн. Эми сиздерге суроо. Ар бир ийгиликтин артында талыкпаган эмгек, мээнет турат да. Сиздер бул алтын сертификат көп бүтүрүүчүлөрдүн кыялы да. Сиздер алтын сертификатка ээ болуп жатасыздар. Анан буга даярдануу кандай болду? Көп эле даярданбан жокмун да. Негизи мен ортого подготовка январь айында башталган негизи. Анткени мен ага чейин SAT, IELTS деген экзамендерге даярданып аткам да, чет өлкөгө тапшырыш үчүн. Ага чейин биз мектепте, лицейде пробный экзамендер тапшырганбыз. Аякта 190, 198, 200, 205 деп упай алгам да. Бирок потолокко жеткем да. Кармап турган 205 деп 206. Мен мугалим бар болчу лицейде. Мага өтө жардам берген. Чуркап жүргөм да ошол мугалимдин артынан. Саат 4-3 ортеге убакыт берчүмүн. Өз убагында окугам, өз убагында оюндарды ойногом, өзүнүн убагында уктагам. Кыскасы, орте даярдануу үчүн мондай татаал эме эмес да, жумуш.
просто өзүң дисциплинаны кармасаң, өзүң убагында ар бир сабакка нерсе берсең, ошол орто сертификат, золотой сертификат аласың дейм. Мен ОРТга 2 айга калганда даярдангам. Ошол убакытты күнгө бөлсө, мен ойлойм 3-4 саат күнүгө машыккам да. Мен туура убакытта уктагам, туура убакытта тургам. Бир суроону тапкам математикадан. Мен до этого чыгара албайм эле да. Бирок ал мага аябай жакшы түшүндүргөн, и ошол суроо мага келген да. Мен ойлойм, мен ошол суроону карабай калсам, алтын сертификатты албай калмакмын да. Агай айткандай, бизди лицейдер жакшы даярдайт. Ошол үчүн мен ойлойм, мен мугалимдер, лицей уюштурган лагерлер аркылуу мен даярдандым. Ошол үчүн көп кыйналган жокмун. Ушул лицейиме терең ыраазычылык билдирем. Ушул лицейим үчүн көп даярданганмын да. Бирок лицей ушул сабактар тышкары дагы даярдангам. Бирок ушул сабактар тышкары даярданганда дагы мен мугалимдерден сурагам көбүнчө. Мен лицейде дагы мугалимдеримден жана лицей тышкарыдагы мугалимдерден сурап, алар мага көп жардам беришти. Өзүм 11 класстан баштап эле орто жырты жөнүндө ойлонуп баштагам. Анан бир аз даярданып баштагам. Бирок чындап даярданганым 2-3 ай болду го, интенсивдүү даярданганым. Я думаю, то, что по сравнению с другими учениками я меньше, можно сказать, готовился. В основном моя дисциплина, мой процесс проходил так. Просто каждую неделю по 6 часов я был на курсах, и потом примерно 1 час дома я все повторял. И так, начиная с ноября, я до самого начала ОРТ готовился. Күндө где-то 3-4 саат даярдангам. Лицейде бош убакыт болгондо ошол бош убакытты колдонуп, математикадан же орус тилинен суроолорду чыгарып, темаларды талдап, андан тышкары мугалимдер да абдан жардам берген. Кышында лицей бир жакшы мугалимди чакырды, бир кемп бизге уюштуруп берди. Ошол мугалимдин аты Аскар агай. Ошол мугалимге абдан ыраазычылык билдирем. Агай, анда сизге суроо болсун. Алтын сертификатка ээ болуп, учурда дүйнөнүн мыкты окуу жайында билим алып, же мыкты компанияда иштеген бүтүрүүчүлөрүңүз болсо атын атап айта кетсеңиз болобу? Биздин Сапат лицейлеринде буга чейин алтын сертификат алып жана чет өлкөдө окуган окуучулар көп. Мисалы алардан мисал катары айта кетсем, 2023-жылы бүтүргөн Кара Балта лицейинин бүтүрүүчүсү Нурислам Абдисаматов деген окуучубуз 230 упай менен алтын сертификат ээси болгон. Ал азыркы учурда Корея өлкөсүндө Юнист университетинде өзүнүн билимин улантып жатат. Ал университет дүйнөдөгү эң алдыңкы 300 университеттин катарын толуктайт. Жана да 2022-жылы бүтүргөн Токмок лицейинин бүтүрүүчүсү Элдар Юсупжанов окуучубуз дагы 223 упай менен алтын сертификат ээси болгон жана ал окуусун Тайвань өлкөсүндө улантып жатат. Айта кетсек, негизи Сапаттын ичинде бүтүргөн бүтүрүүчүлөрүбүз чет өлкөлөрдө билимин улантып жаткандар аябай эле көп. Сапат эл аралык билим берүү мекемеси өлкөдө билим берүү тармагында канча жылдардан бери кашыктап аброй чогултуп келет да. Абройлуу билим берүү мекемелердин бири дегеним да. Анан жылдап бул ийгиликти кармоо, бийиктиктерди багынтуу мугалимдер үчүн кандай? Мен ойлойм, бул биринчи катарда мугалимдердин туруктуу даярданышы жана туруктуу өзүн өнүктүрүшү болуп эсептелет деп ойлойм. Себеби бир буюмду иштетпесең эскирет дейт го. Же болбосо сен бүгүнкү күнүң кечеги күнгө окшосо, демек сен минустасың дегендей. Ар бир мугалим, Сапатта иштеген ар бир мугалим өзүн күндөп, айлап, жылдап өзүн өнүктүрүп туруусу керек.
ар кандай курстарга, семинарларга катышып, балдарды мындан ары дагы да кандай ыкмалар менен, кандай жолдор менен дагы башкача кантип жакшы окутсам болот деген маселенин үстүндө аябай катуу түрдө иштөөсү керек деп ойлойм. Ошол бизге эң чоң сыр болсо керек. Ушул 30 жылдан бери кыргыз мамлекетибизде жакшы бир жетишкендиктер көрсөткөнүн себеби ар бир мугалим өзүнүн үстүндө жакшы иштөөсү жана ал мугалимдерге жакшы шартты түзүп берген бул биздин сапат администрациясы деп эсептейм. Лицейдин мугалимдеринин тестирлөөдө көп упай алууга салымы кандай? Окугула силер алтын сертификат алышыңар керек дешеби мугалимдер? 7-класска өткөндө бизде бир мугалим болчу, орус тилин берген. Айткан: "Сен орто тапшырасың 5 жылдан кийин" деп. Биз балдар негизи ушундайбыз. 4 жыл бар деп эс алабыз да. Ойноп, тияка бияка чуркап. Ал эми 10-класста күчтүү мугалим келип атат, айтып атат. Ортоңо 1 жыл калды. Негизи сен результатын караганда сенде шанс барды деп мага көп убакыт берип баштады. Өзүнүн пландары бар болсо карабастан бизге көп внимание берип баштаган. Ошол Рахат эжеге чоң рахмат. Сперва хочется поблагодарить нашего классного руководителя Дильшада Агая. И именно он организовал курсы, которые больше всего мне помогли. В общем, вся моя подготовка к ОРТ почти состояла из этих курсов. Также наш учитель в школе Айбулот Советбекулу Агая, он невероятно хорошо преподавал нам грамматику и аналогии дополнения. Хочется его сильно поблагодарить. В общем, сама администрация лицея больше всего нас поддерживала. Адатта алтын сертификат алган окуучулар, бүтүрүүчүлөр Кыргызстандан эмес, чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлардан билим алууну, чет өлкөгө кетүүнү каалашат да. Бул жаатта силерде кандай? Мен өзүм Кыргызстанда каламын. Ошол үчүн мага алтын сертификат өтө маанилүү. Анткени мага бюджет берет. Өзүм же аутса, же ала тоого буюрса тапшырамын. Ошол мен международный отношенияга барайын дегенмин. Ушул жакта кесибим ушуга тиешелүү болот. Бул жылы мен Кореяга жана Гонконгго тапшырайын деп атам. CTU Гонконгтон да. Мен ойлойм, алтын сертификат чоң жардам берет CTU өткөн үчүн. Анан менин кесибим, мен ойлойм, курулуш инженерияны тандайын деп атам да. Эмне үчүн? Мен өзүм 3 жыл бою физика олимпиадчик болгом. Мен 8-класстан баштап даярданып аткам физикага. Анан кийин, мисалы, 10-класста мен эл аралык олимпиадага баргам. Бирок 11-класста мен олимпиаданы таштап, ОРТны тандагам. Анан кийин ал өзүнүн результаттарын берген. Мой опыт по сравнению с другими, наверное, будет более уникальным, потому что я уже поступил в международный университет за границей, в Нью-Йоркский университет в Абу-Даби. И я хорошо знаком с процессом, и если бы у меня до этого были баллы по ОРТ, которые у меня сейчас, я, может быть, поступил бы даже и в лучший университет. Очень большое значение это имеет. Но если бы мне приходилось сейчас поступать, я бы почти 100% шансом поступил бы в самые лучшие университеты Китая, Гонконга, Южной Кореи и нескольких европейских стран. ОРТ дает сильную привилегию тем, кто хочет поступать за границу, и воспользоваться этим — это самое лучшее, что можно со своими результатами сделать. Гонконг университетке тапшырып жатам. Гонконг университети өзү HQ деген аты. Аякта ОРТ өтө маанилүү да. Сен бюджетке же стипендия өтсөң болот. Азыр документтерди чогултуп атам. Ошол ОРТнын сертификаты келгенде сразу жиберем да. Анан жыйынтыгын анан келет. Өттүмбү, өтпөн жокмун деп. Эмне үчүн именно ошол университет? Анткени аякта бир профессор бар. IT боюнча
мындай чоң влияние берген да ковид жөнүндө болгондачы, коронавирус болгонда. Анан ошол мага чоң мотивация берген. Мен IT инженерингке өтөйүн деп тапшырайын деп жатам. Мен кичинекей кезинен бери атам мага темир машиналар алып берчү да. Бирок мен башка балдарга окшой ойнобой карачым, бул кантип иштейт деп, двигателин карап, эшигин ачып кантип ачылат деп сааттар менен отургам да. Андан кийин мен компьютер жоготкам да. Канча болду? 2-3 жыл болду да компьютер жоготканымчы. Агай, алтын сертификатка ээ болууда бүтүрүүчүнүн билим деңгээли, дарамети, мугалимдердин даярдоосунан тышкары ата-эненин ролу кандай? Ата-эненин ролу аябай чоң. Биринчи кезекте окуучунун өзүнүн каалоосу аябай бир чоң бир ролду ойнойт. Ата-эненин ролу экинчи орунда деп эсептейм. Себеби ата-эне биринчи кезекте сапатка, мисалы бизге окшогон жеке менчик мектептерге окутуусу өзүнчө бир чоң ролду ойнойт. Атайын бизге ишенип бергени балдарын. Жана алар мисалы баланын максаттары, баланын өзүнүн алдына койгон пландарын ата-энеси билип, ошого жараша шарттарды түзүп берүүсү, балага мотивация берүүсү, моралдык жактан, материалдык жактан баланы колдоосу аябай чоң роль ойнойт деп эсептейм. Себеби мугалимдер канча аракет кылса деле, бала канча аракет кылса деле, үйдөгү ата-эненин менен баланын ортосундагы кандай десем, мисалы ата-эне башка бир планды коет, башка бир факультетти, башка бир университетти, башка баланы өзүнчө бир пландай турган болсо, же бала ага каршы башка эле бир пландар менен жашаган болсо, экөө бири-бирине төп келишпесе, жыйынтык чыкпайт деп ойлойм. Ата-эненин эң бир чоң ролу балдарга мотивация берип, баланын ою менен балдарга шарт түзүп берүүсү керек, сөзсүз түрдө. Биздин өлкөбүздөгү окуучуларга бир аз кеңеш айта кетсем, ОРТ бул дүйнөлүк университеттерге биздин ОРТны, биздин ЖРТны дүйнөлүк университеттер тааныйт жана карайт. Ошондуктан бир эле Кыргызстанда керек бул деп маани бербей койбостон, аябай жакшы көңүл буруп жазгыла. Мисалы Гонконг мамлекетинде топ 100гө кирген 5-6 университет бар. Алар биздин ОРТнын негизинде бюджетке алат. Кореяда 1-2 университет бар. Казакстан, Америка, ушул өлкөлөр биздин ОРТны тааныйт. Ошондуктан сиздерге мотивация катары айта кетейин, ОРТ бул дүйнөгө ачылып бара жатат. Бул жерде бир гана математика, бир гана орус тил, ушул эле сабактарды билүү жетиштүү эмес. Ой жүгүртүү кругозор болгондуктан дүйнөгө эшик ачык деп айта алам. Эң жогорку 234 упай алган Элнура Эркинбекованын апасы өзүнүн сезимдерин жашыра албай жатканын айтып, кызы тууралуу буларды айтты. Негизи күткөм, анткени кызымдын кандай окуй турганын билчүм, кызымдын уровенин билчүм. Анан бул жаңылыкты өзү мага айтты, жанымда болчу. Сүйүнгөнүмдү мен ар бир ата-эне каалайт элем, мындай сезимди сезгенге. Анткени Кыргызстандын номер 1 болушу не каждому дано, наверное. Толкундандым абдан. Толкунданданда именно биринчи орун алды, Кыргызстанда биринчи болду дегенден деле эмес. Анткени бул биринчи кадамы эң мыкты болду деп. Анткени ата-эне үчүн баланын бактылуулугу, анын ушу келечекте мыкты чоң инсандар болгондон. Ал деген байлыкка, иштейт, акчага деген байланыштуу эмес. Анткени менин негизи ошо намаз окуганда да дуаларым, кичинекей кезимден эле ошо каалаганым ошо Кыргызстанга бир чоң салым жасагым келчү да. Анан өзүм жазай алган жокмун эч кандай салымды, бирок ошо ишенем, 3 балам бар. 3 баламдын биринчиси. Анан ошо ишенем, ошо Кыргызстанда бир чоң бир өзүнүн салымын калтырат деп. Анан калтырганда дагы историяда калса экен деп ойлойм да. Ошо балдарым ошо Кыргызстанга бирдемке алып келип, ошол эки Кыргызстанга жарап, кыргызстандарга жардамы тийип, бир чоң адамдардан болсо экен деген тилекте да.
Анан ошо эмоциям ошурек үчүн абдан толкундандым, анткени биринчи кадам эң мыкты болду деп ойлойм. Көзүмө жаш алдым бир күн кечке. Аны контролдой албайт экенсиң. Мугалимдерине ыраазычылыгын билгизип чалдым, ата энеме чалдым. Анан чалып атканда ошо бир күн кечке көзүмөн жаш токтогон жок. Толкунданганым бул мындай жөн эле сөз менен айтып, бирөөгө айтып бере турган нерсе эмес. Аны сездим да өзүм менен. Башкача ощущение болдум да. Мен негизи өзүм кичинекей өзүмдө окуп жүргөндө Сапат деген окуу жайы бар. Ал деген мурун Сипат болчу. Анан мен эмнегедир өзүм тим эле жакшы окугам деп айтпайм, бирок ошолеке Сипатка окугум келчү да. Эмнеге десең, мен канча окуйт, эмне ал Сипат жөнүндө маалыматым деле жок болчу, бирок ошол жерде окуган кыздар абдан мындай барктуу кыздар болчу да. Аякта окуган кыз десе эле баары мындай башкача мамиле кылып, анан ошо Сипатка өлө окугум келет дечим. Анан ушинтип мен кызым иншаллах ичимде жүргөндө эле ошо отличница өлө эле мыкты окуган кыздардан болсо экен деп кыялданчумун да. Анан иншаллах бул кызым 5 толду. 5 толгондо эле китеп окуганды үйрөнүп алды өзү. Талантливый от природы да. Анан китеп окуганды үйрөнүп алды, колунан китеп түшпөйт ушуга чейин. Анан ошондо деген кичине биринчи класс болгондо эле ошо кызым менен өзгөчөлүгү кичекей, бирок чоң да. Кичекей болгону менен чоң кишидей сүйлөштүк да экөөбүзчү. Энура ошондой Сипат деген школа бар. Ошо Сипат деген школага тапшырсаң ошондой сонун деп мен өзүм маалыматтарды менен жакшылыкка биринчи школада, бизде Сокулукта школада эң маанилүү ошондой Сипатка 100% өткөнүнө 3 мугалим абдан себеп болду. Эми 100% Сипатка өтүп туруп, аяктан эң мыкты мугалимдер деп айта алам. Бир эле сабагынан эмес, адеп ахлагы, жүрүп турушу, улууларга, ата энесине баарына жазган мамилени ошол жактан көп нерсени үйрөттү. Анан сабагынан, английский сүйлөгөнүнөн английский абдан жакшы болуп, хорошо подтянуло да. Анан аяктан эми Мореки иншаллах ушуреки золотой сертификат, ушуреки ушул жерде отурганыма, ушуреки сезимдерди сезгениме эң биринчи орунда ошол жактагы команда мугалимдери. Ата энен мен деген мугалимдерди куттуктайм да. Мен, например, азыр жанагы биринчи школада өтөн мугалимдерине чалып поздравляю вас дейм да, силердин кызыңар деп сүйлөйм да. Анан азыркы Сапаттагы мугалимдерди силердин кызыңар деп. Анткени көбүнчө ролду ошо окуу боюнча көбүнчө ролду аякка ойноду да. Анан алар мага түшүндүрөт да. Биздикине эмес, благодарность. Силер деген ошо окууга маани бергениңер дейт да. Мне кажется, это командная работа. Ата энеси, үй бүлөсү, мектеп, бүт жагы, мне кажется, очень важную роль играет. Бир эле родитель эмес, бир тарап, бир эле мугалимдер эмес деп ойлойм. Негизи ата эненин ролу болгондо мен бияктан айтып кетерим, атасы да. Мен деген мамасымын. Мен көп мындай окуу жагынан роль ойнобойм, анткени атабыз өлө мыкты окуучу болгонуна атасы көбүнчө кыялданат да. Анан көп жардамчы өзү дагы атабыздын башы жакшы иштейт дебеймби? Ушинтип айтса болобу. Анан көп окуусу жагынан жардам берген ошо атасы да.